Garantiya berem, mына силер үчөөң тең окшошуп калыпсың, мына көмүлү издешпей табышыңар. Издешпей табышып алыпсыңар. Проблема кыласыңар силерчи, проблема создадите. Мына бир айланып чыкты. Жумушуңар жакшы эмес. Көңүл жылытарлык, кубана турган жумуш жок. Кубана турган бир мындай жумуш жок. Мындай Улукбек мырза айтып атат, 2000 квартира саттым деп. 2000 квартиранын 1050-сі почти наличка 100% сатылды. Азыр рыночный баада биз мына орточо эсеппен алып турабыз. 30 миллион долларлык кокат саттыңар. 30 миллион доллар. 30 миллион доллар эмес, бул жерде 5 миллион долларлык жумуш жок. Мына ишенбесеңер барып көргүлө, люди как строить. Баргыла. Курманжандатка сүйүмбө баргыла, силер менен тең башташкан. Уже к сдаче готовы. Эти кирпичниге баргыла. Жумуш жакшы эмес. Жумуш жакшы эмес. Өмүрөн Абдулович, так, мондай кылыш керек. Могулардын баарын руководящий составдарын бардыгын сопроводительный письмо көчөгөн болот жазып, бардык жетекчилерин бул кишиге баарына запрет коюш керек. Выездге запрет коюш керек. Түшүндүңүзбү? Түшүндүңүзбү? Баарына запрет коюш керек. Булар чыкпаш керек. Мен 2 раза приезжал, 2 раза. И 2 раза я вас не застал. То Ташкент, то Наманган, то в Бишкеке гуляйте. Конечно, bir күн антып кычырап жүрсөң иш болмок эле бу жерде. Жумушуңуз жакшы эмес. Урматтуу Улукбек мырза. Сиз токтотуңуз өзүңүз реклама кылыштан. Бу жерде кийинип алып отурушуңуз керек, жатышыңыз керек. Да, конечно, громко, монтип крандарды коюп койсоңор, эл ишенип атасыздар, кече. Стройка болуп атат. Сиздин историяңыз жакшы эмес. Канча кайсы фирмалар булардыкы? Бизнес хаус. Канча проблемный үй бар? Азыр 3-4. Мен ошондо балдар айткан боюнча, кой, 4 үйүңүз бар проблемный. Да бирөөсүнөн тапшыра элексиз. Вы же давно должны были сдать. Давно. Баары тынчпы, жакшы турасыңарбы? Ооба, жакшы. Апаң кандай? Жакшы иштеп атат. Жакшы болсо эле болду. Атамдын бир тууганды өзүңүзгө келип калдым. Так. Анан жакшы да. Ооба. Так. Атам каза болгондон кийин апам экөөбүз үйдү залогко коюп банктан акча алган болчубуз. Жакшы эле иштеп аттык базарда. Ал жактагы